Бул баланын атасымын. Келинчегим жардам берет мага. Ошол азыр бөлүп алып камырларды. Мен өзүм 91-жылкымын. 10 балам бар. Азыр демдеп коебуз. Тайчалап коебуз үстүн. Ысыгы тараш керек. Жашоо тиричилигибиз ушинтип өтүп атат. Моореки азыр 6 балам окуйт. Ошол 10 баланы деле багыш оңойго турбайт экен ошол. Жашынан деле адашат экенсиң мындай канчага чыгып калды деп көбүнчөсү сураса баягы мындай деп айтканга аракет кылабыз, бирок баары бир адашат экенсиң да ошол. Жаш кошконубузга 14-15 жыл болуптур. Азыр эми ошол муктаждыктарыбыз деле көп, аябай ошол үй салып алалы, үй алып алалы десек ошол такырасы могу квартирада турабыз. Өкмөт жактан деле ушул участок бериле элек дагы эле. Ушул орозо учурунда кыргыз эл менен жардам сурап кетет элек. Ушул орозо учурунда колунда барлар жардам беребиз десе жардам сурап кетет элек. Чоңдордон президентибиз Садыр Нуркожоевич бул балабыз эме болгон, рожденный пневмония болуп төрөлгөн. Ошо рожденный болуп төрөлүп анан ошол катуу ооруду, ошол дарылатабыз деп бир аз кредит ала койдук элек. Анан ушул балдарымды багайын деп Москвага барып иштейин деп анда дагы жолго деп кредит алгам. Анан көп бала менен ушул келинчегимди жалгыз таштаганга да эле болбойт экен. Анан ошол ойлонуп атып, балдарыбыз мен Москвага кеткенде ооруп калышты. Ошол көбүнчөсү ооруп, температура болуп ооруп, ветеринка болуп ооруп, анан келинчегим жалгыз кыйналып кеткенине кайра Москвадан кайра бияка тапканга дагы ошол дагы кредит алынып, анан ошол кредитибиз ошонун үстүнө жабабыз. Ал убакта жумушта жок болуп аябай кыйналдык. Анан кредит жабабыз деп дагы үстүнөн алып ошол бирин шапкасын жабап деле көбөйтүп алдык. Ошол азыр ошол кредит жаап ошол тапкан ушул дандыр ачып алып тапкан акчабыздын баары эле ошол жака кирип кетип атат. Келинчегим жардам берет мага. Ошол азыр бөлүп алып камырларды таразага тартабыз. Ар бир нан, ошо ар бир кескен ар бир бөлүктөрүбүз ушул 370 кесебиз. 370 граммдан кесип мындай кое берем. Келинчегим ары алып тоголоктой берет. Ушинтип баштайбыз. Өзүбүз да ушул көнүп калдык. Ушул ачканыбыз 1 жыл болду, көнүп калдык. Камырды кандай өлчөмдө кесет, кандай жуурулат, кандай болуш керек, жумшак болуш керек, катуу болуш керек, баарын билип калдык. Жолдошум камыр журуп, мен мынтип тоголоктоп нан кылабыз. Мен өзүм 91-жылкымын. 10 балам бар. Ушу президентибиз жардам берип, ушу навайканы ачып, ушу менен балдарыбызды, 10 балабызды багып атабыз. Тиричилик кылып ушу менен. Президентибиз жардам берип, ошо президентибиз берген акча менен ушул тандырды ачып, моореки машинканы алдык. Камыр журган машинка. Ушуну алдык. Ундарды түшүрүп алдык. Ошол нан таратканга
бирөөнүн машинеси менен көп чыгып бере албайт экен. Ошон үчүн биз өзүбүз нан таратканга деп семерка үлгүсүндөгү эме алдык. Автомашина алдык. Ошону менен таратып келип турат. Иним таратып келип турат. Биз бияктан даярдап берип турабыз. Ошо. Анан клиенттерибиз дагы былтыркыга караганда быйыл кичине көбөйүп калды клиенттерибиз. Ошол биздин ишибиз эртең менен саат 4-тө 5-те баштайбыз буюрса. Баштап туруп анан эртең менен таң атпай туруп мен тандырга от тамызам. Келинчегим камыр жууруп берем, биринчи камыр жууруп берем. Камырыбыз ачып даяр болуп калганда мен от тамызам тандырга. Келинчегим болсо камыр кесип, таразага тартып, камырларды даярдап коет. Кирип тоголоктошуп жардам берем мен. Анан бышып даярдап баары даяр болгондо иниме чалам. Иним келип алып кетет. Иним таратып келет. Биякта ошол азыр өзүбүздүн айылга таштайбыз магазиндерге. Анан кошуна айылдарга таштайбыз. Бир 4-5 магазин бар биздин өзүбүздүн айылда эле. Ошолорго таштайбыз. Дагы коңшу айылдар бар. Коңшу айылдардан 5-6 айылга таштайбыз. Ошол алар да көнүп калды бизге. Клиенттерибиз раз көбөйүп, азыр ошол президентибизге чоң рахматыбызды айтмакпыз. Ошол президентибиз эме берди, 500 000 берген. 500 000 алып ошол келип биринчи саан уйларды алдык. Саан уйларды алып, бир топко чейин сүт өткөрдүк. Анан саан уйлардын бир кысыр калып калды ошол жылы. Былтыр кысыр калып калып, анан саан уйларыбыздын сааны да токтоп калды. Анан акча эме болуп, тартыш болуп, керек болуп, сүт өткөрбөй калдык. Анан ошол уйларды сатып, анан ушул эмени жумушту, ушул бизнести ойлоп таап, ушуну баштадык. Ошол уйларды сатып туруп. Ошол жакшы, азыр Кудайга шүгүр, түшүп атат. Балдарыбызды багып атабыз. Тоолоктоп бүткөндөн кийин пленка менен чаап коебуз. Ата үстүнөн катып калат. Эми муну бияктан тияка алып барып тоголоктоп тындырабыз. Тоголоктоп коебуз. Азыр могу менен биринчи азыр чүпүрөк жабабыз. Муну менен жаап, жылуулап жаап, тындырып, жумшартып алып анан ачпасак, бул азыр ачылбайт. Азыр муну менен кылып жаап. Камырдыкы негизи оңой көрүнгөн менен мунун дагы түйшүгү көп да ушундай. Камырдыкы оңой көрүнөт. Дагы бир жабабы. Жылуулап жаап койбосок. Себеп ошол жука жабылып калса негизи азыр үйдүн да температурасы кичине муздагыраак, ошон үчүн жылуу жаап коюп тындырышыбыз керек. Себеби ачканга жеңилирээк болот. Ачып чеккенге жеңилирээк болот. Болду. Азыр демдеп коебуз. Жаап коебуз үстүн. Ысыгы тараш керек. Ошол тазалап бияка азыр биягы менен ыргытып берет. Көрүнүп атабызбы? Биягы менен ыргытып берет. Азырынча ушул тандырыбыз, камырыбыз көтөрүлгүчө бир аз тандырыбыз туруп турат ушундай. Кел, отур.
Жашоо тирчлэгээс өвшөнтөп хөдөөдөөд моорики азар 6 бала мокуйт 6 бала 6 балан төртөөсүнө тамаага шаркы беркисин ичет төртөө экөөсүн лугатаа чыгарып беришкен. Ошол 6 бала окуйт эмки жылы ушул жылы дагы бир балабыз кирет. Садикке барат экөө. Балдарыбыз азыр ушинтип улусу кол арага жарап калды. Келинчегим экөөбүз балдарыбызды тарбиялап жакшы келечеги жакшы уул кыздардан болуп ар бирөөнү ошол чоң окуу жайга окутуп, чокутуп, чоңойтуп ошол даражага жетсек деген ойдо отурабыз. Азыр ошол максаттарыбыз ошол ар бир кызыбызды, уулдарыбызды жакшы бир окуу жайга окутуп алалы деп. Ушулардын ден соолугу. Жерге түшүрбөй жечи. Улуу кызым 2012 жыл 2012 7 класс. Андан кийин Иманбек 3 класс. Андан кийин Мыскал 4 класс. Андан кийин кыз 3 класс. Ана Раяна 2 класс. Ана Али 2 класс. Мухаммед 1 класс. Азыр ушу 6 окуйт. Калгандары кичинекей. Ушу улуу кызыбыз 7 класс эме 13кө 14кө чыгып калдың э? 13-14кө чыгып калды. Андан кийинки балабыз болсо Иманбек 12ге чыкты. Андан кийинки кызыбыз 11ге чыкты. Ушул ар бирөөнүн жашынан деле адашат экенсиң, мындай канчага чыгып калды деп көбүнчөсү сураса баягы мындай деп айтканга аракет кылабыз, бирок баары бир адашат экенсиң да. Ошол кийинки кызыбыз 10го чыкты. Андан кийинкиси 9га чыкты. Ошол негизи бул улуу кызым менен эле андан кийинки баламдын ортосу бир аз эме да, 2 жаш эле болбосо андан кийинкилери жылда эле бирден жаш. 3 кыз, 6 эркек. 3 кыз, 6 эркек. Кичүүсү дагы эркек. Баш кошконуңуздарга канча жыл болду? Баш кошконубузга 2013-жылы үйлөнгөнбүз. 2013-жылы 21 мартта Ноорузда үйлөнгөнбүз. Баш кошконубузга 15 жыл болуптур. Ошол мартта 15 жыл болот экен, ушул Ноорузда келе жаткан. 15 жыл болуптур. Ошол 15 жылдан бери келинчегим экөөбүз бир да жолу урушпайбыз, жаман жакшы айтышпайбыз. Ошол бири-бирибизди сыйлап, бири-бирибизди түшүнүп жашаганга аракет кылып, ушул балдарыбызга ушул негизи биринчи ата-эне эме болот экен да. Ата-эне үлгү болот экен да балдаргачы. Урушпай, талашпай, жакшы жашап, жакшы мындай эмелерди ошол жашообуз менен өзүбүз бири-бирибизди сыйлашкан сыйыбыз менен балдарга ошону менен тарбия көргөзүп алат экенбиз да. Тарбия, эң биринчи тарбия ошондон башталат экен. Андан кийин ушул чай ичип отурганда ар бир балабызга ошол мындай бол, тигиндей бол деп акыл насааттарыбызды айтабыз. Ошол ар бир балабыз ушул ыймандуу болуп чоңоюшун, ден соолугу чың болуп чоңоюшун Кудайдан тилейт. Ошол Канча жашыңызда турмуш кургансыз, эми ошону айтып койсоңуз. Келгенде 18 жашка толуп келгем.
Анан ошо 2010-жылы биринчи баламды төрөп 6 ай болуп төрөлгөн, бирок чарчап калган. Андан кийин ошо 2012-жылы ошо эң улуу кызымды төрөдүм. Ошо 18 жашта турмушка чыгып, азыр 18 жашымда турмушка чыгып азыр болсо 34. Ошо 10 баланы тарбиялап аракет кылып атабыз. Ошо азыр эми ошол муктаждыктарыбыз деле көп аябай ошол бул президентибиздин демилгеси менен дандыр ачып алдык. Рахмат, ага ыраазыбыз. Ошол жакшы болду ошол ачып алганыбыз деле. Бирок ошол ачып алсак деле түшкөнүн түшүп атат жакшы эле. Анан ошол карызыбызга кетип атат. Бир аз кредиттерибиз көбөйүп кетти эле. Ошол кредитибизди жаап эле ушу өзүбүздүн бир кара курсак тоюш үчүн эле бир аз каражат артпаса, так ошо бүт эле карыз кредитке кирип кетип атат баары эле. Ошол үй салып алалы, үй алып алалы десек, ошол такыр аз могу квартирада турабыз. Артышы такыр болбой атат. Ошол өкмөт жактан деле ушул участок бериле элек дагы эле. Ошол анан ошол тиги муктаждыктарыбыз эмне ошол орозо учурунда кыргыз эл менен жардам сурап кетет элек. Ошол орозо учурунда колунда барлар жардам беребиз десе жардам сурап кетет элек. Чоңдордон президентибиз Садыр Нуркожоевич дагы чоңдорубуздан сурап, алардан да жардам сурайбыз. Ушул биз үйлүү болуп калсак, ушунча көп балабыз менен квартирада жүрүш деле кыйын экен. Ушул үйлүү болуп калсак, ошол өз үйүбүз деп тандырыбызды, бизнесибизди ошол өзүбүздүн үйүбүздө ачып, өзүбүздүн үйүбүздө бизнесибизди улантып кетсек, балдарыбыз өзүбүздүн үйүбүздө жашаса деген жакшы ой тилектерибиз бар. Ошол жардам сурайт элек. өзүңүз эмне себептен карыз болуп кеттиңиз? Ошол мен бул балабыз эме болгон, рожденный пневмония болуп төрөлгөн. Ошо рожденный болуп төрөлүп, анан ошол катуу ооруду. Ошол дарылатабыз деп бир аз кредит ала койдук элек. Анан ушул балдарымды багайын деп Москвага барып иштейин деп, анда дагы жолго деп кредит алгам. Анан көп бала менен ушул келинчегимди жалгыз таштаганга да эле болбойт экен. Анан ошол ойлонуп атып, балдарыбыз мен Москвага кеткенде ооруп калышты. Ошол көбүнчөсү ооруп, температура болуп ооруп, ветеринка болуп ооруп, анан келинчегим жалгыз кыйналып кеткенине кайра Москвадан кайра бияка тапканга дагы ошол дагы кредит алынып, анан ошол кредитибиз ошонун үстүнө жабабыз. Ал убакта жумушта жок болуп аябай кыйналдык. Анан кредит жабабыз деп дагы үстүнөн алып ошол бирин шапкасын жабып эле көбөйтүп алдык. Ошол азыр ошол кредит жаап, ошол тапкан, ушул дандыр ачып алып тапкан акчабыздын баары эле ошол жака кирип кетип атат. Акчанын артышы болбой атат. Негизи ошол кредитибиз жок болсо жакшы эле түшөт экен. Нандан нандыкы жакшы экен негизи. Ошол Канча кредитиңиз бар? Кредитим көп эле, аябай эле көп болуп кетти го. 1,5-2 миллионго чейин чыгып кетти. Азыр тиги жеп ичкенге жетишип атабы анан кыйында? Жеп ичкенге жетип атат пока. Ушул балдарыбыздын өзүнүн пособиясы бар. Ошол пособиясы менен өзүлөрүнүн продуктусун өзүлөрүн камсыз кылып атабыз. Ал пособиясына
тийген жерибиз жок. Ал өкмөт ошо балдарга деп бөлүп берген атайын. Ошо балдардын акчасын өзлөрүнө жумшайбыз. А бул бизнестин акчасы ошол карыз, кредиттерге кетет. Өзүм 5 бүт тууганмын, ошол 5 бүт тууганмын. Абам өз тиричилиги менен, эжем өз тиричилиги менен, 2 иним бар, ал 2 иним үйлөнө элек, ошол ата-энем дагы ошолорду үйлөнтүп эле жайланталы деп алар өзүлөрүнүн эмеси оокаты менен өздөрү болуп атышат. Анча мынча жардам беришет. Ошол аябай деле аларды деле түшкө салгыбыз келбейт. Ошол өзүбүздүн арабабызды өзүбүз тартып кетели деп эле аракет кылып атабыз. Ошол келинчегим 2 бүт тууган. Кайнэжем бар. Ошо кайнэжем ал өзлөрүнүн түйшүктөрү менен алар дагы ошол көп балалууга кирет. Алардын дагы 4-5 баласы бар. Ал дагы жаңы эле төрөдү. Ошо келинчегим экөө тең төрөдү. Ошол азыр эми ушундай заманда бири-бирине деле жардам жакшы эле берели дейт, бирок жашоо турмуштан ошол ар ким өзүнүн арабасын өзү тартыш керек экен да. Анан ошол кредит болуп атат. Ошол кредитибиз жок болсо ушу үй салалы деген аракетте турабыз. Кыйын экен ушунча бала менен. Ошол кредитибизди төлөп алганга ушу кыргыз элинен жардам сурайт элек. Ошол кредиттерибизди жабышып койгонго. Ошолардын үстүнө да азыр орозо учурунда керек. Ошо кыргыз эли менен үмүт кылабыз. Чоңдорубуздан да жардам сурайбыз. Ошо бул үйдөн чыккыла десе ошол барчу деле жерибиз жок. Ошо анан жумушубуз дагы калат. Балдарыбыз менен тияк биякта жүргөн деле ошо бизди аябай ойлондуруп аткан ошол самый главный үй жагынан болуп атат да. Ошол бул үйдөн чыккыла сатабыз же бул үйдөн чыккыла өзүбүз келип жашайбыз десе ошол бара турчу деле жерибиз жок. Ишибиз да калат, өзүбүз да үйүбүз жок. Ошол ишти дагы ушакка баштап алганбыз. Биз ойлоп атабыз ушул өзүбүздүн менчигибиз болуп калса ошакка ачсак деген жакшы ой максаттарыбыз бар. Биз ушун биринчи жумуртка сүйкөп алабыз бетине. Андан кийин монтип кунжут сүйкөйбүз. Азыр кунжут сүйкөп, жумурткасын сүйкөп, жапканга даярдап атабыз уже. Эми жабабыз азыр. Sevgililerinizi jabasam же бир эле кунжут болобу? Жок, кунжут менен эле. Анан жумуртка сүйкөйбүз. Жумуртка сүйкөгөнүн себеби бул бетин кызартып берет да, жакшы товарный вид чыгарып берет. Азыр могу нандарды жаап бүттүм. Эми азыр дымдайбыз. Муну 10 мүнөтчө дымдап, ичи бышканча дымдап коебуз. Канча нан барат? 100 нан батат ичине. Мындай үстүн жаап коебуз. Бул эми 10 мүнөт турат. Мынакей болду, наныбыз бышып, чыгарып таштадык. Мында. Gördüm.
Төтү. Алтыкын астында мешокты жаап салчы. Мына бүттү. 100 нанды алып алдык. Эми муну магазиндерге ташташ эле калды. Үйдөн чыгабыз, ошо бардыгына таштап жетишебиз буюрса. Бул бүттү. Ооба. Iya.